Зуура Сооронбаева, Астра гүлү. 3-бөлүм. Талаадан сокур ичеги болуп ооруканага алып кетти деген сөздү укканда Салкын анчалык этибар алган жок. Сокур ичегини кесип таштоо догдурлар үчүн колго кирген сары тикенди алган менен бирдей деп жүрүшпөйбү? Эчтеке болбос, догдурлар бар эмеспи? Деп ойлоду. Эне башкармадан машина жибериптир, балаңызга барып келейин, деди эшиктен кирген Гүлкан кайненесине. Мен эле барайын балам, тамак ашыңды алып эртең эле барасың. Силердикине алыстан меймандар келет деп жатты эле. Энеңди жалгыз таштап кеткениң болбос. Оолуңуз капа болбосо? Ботом, жөнү жок эмнеге капа болмок эле? Сапашым анчалык ырайымсыз эмес го балам. Салкын оорукананын алдында топтошкон элди, каз катар турган машиналарды көргөндө жүрөгү атып кетти. Райкомдун биринчи секретары эненин алдын утурлай басты. Айланайын болот балам, бир шумдук бар го, сапашым аманбы деги? Жарыктык десе, мынчалык неге өрпөңдөйсүз? Чочубай эле коюңуз, жолдо келатып сокур ичегиси жарылып кетиптир. Тез айыктырыш үчүн Фрунзенин ооруканасына жөнөтөлү деп кеңештик. Республиканын иши республикада. Кагылайын жарылган эмнеси? Узун жана аман болсо болду го. Баламды өз көзүм менен көрөйүнчү. Келинчегин да келтирбей койбодум беле кокуй. Эне андан ары сөзүн өзүнчө сүйлөп, коурап эс мас болуп келетти. Кулунум, ырысым, жакшыдан калган белегим, тирегим. Салкын киргенде Сапарды самолетко салууга камынып жатышкан. Өң наалатсыз насылкада кыймылсыз сулк жаткан уулун көргөндө эненин бүткүл денесин калтырак басты. Бети менен кете жаздап барып токтоду. Көңүлү караңгылап акылынан тая түштү. Сапар, каралдым. Салкын уулун бакырып барып басып жыгылды. Экебай, деди. Сапар Салкынды үстүнөн тургузуп бараткан көпчүлүктү унтой карап. Билдиңизби? Алыштыбы? Эмнени алыштыбы дейт, кагылайындар? Салкын улам бирөөнө жалжылдады. Артынан бирөө шыбырагандай болду. Алды деп айтыңыз. Эч нерсеге түшүнгөн жок. Сапар болсо ичиндеги ок жөнүндө сурап жаткан болчу. Алышты балекетиңди алайын каралдым. Коркпой эле кой. Анча-мынча ооруга көзөрүмүң жок белем. Сокур ичеги менен көп эле киши ооруп жүрбөйбү балам? Сапар энесинин эч нерсе уга элек экенин түшүндү. Анан билинер билинбес күлүмсүрөп койду. Арадан көп убакыт өтпөй Сапарды салган самолет асманга көтөрүлдү. Бул мезгилде оор жарадарды алып келе тургандыгын уккан республикалык хирургиялык бөлүмдүн медиктери операцияга даярдык көрүп жатышты. Үйүнөн жаңы эле чакырылып келинген жаш жигит шыпылдай басып кабинетке кирди. Алло, санавиациябы? Саламатсызбы? Пржевалскийге жиберилген самолеттун келгенин билейин дедим эле. Рахмат. Трубканы шагылды да ордунан учуп турду. Жигит эшиктин алдына жаңы жеткенде телефон кайра шыңгырады. Алло? Ооба, мен угуп жатам. Тез жардам машинасы корого кирди дейсизби? Жакшы. Рентгенологиялык кароодон өткөндөн кийин түз эле операция столуна. Башкы сестра оорунун тарыхын толтуруп жатты. Бүттүм жолдош доктор, таанышып чыксаңыз болот. Рентгендик сүрөт мына. Канынын группасы чыктыбы? Чыкты. Биринчи группа экен. Врач оорунун тарыхына дыккаттык менен көз чаптырды. Бир демге кирпи кермелбей, деми чыкпай, көздөрү бакырая түштү. Жаңы гана чакан ширеңкенин талы оозундагы тамекеге жетер жетпес барып, жалындай түшүп жалп өчтү. Сапар Жусупбеков. Колундагы кагаздардын бир баракчасы учуп жерге түштү. Өңү өзгөрүп кетти. Анан көңүлүн жанына келген медсестра бузду. Бардыгы даяр болду жолдош доктор. Ал сестрага мирдеме дегендей болду. Эч нерсеге түшүнбөгөн кыз кайталап сурады. Райкомдун секретары менен колхоздун башкармасы дебедимби? Энеси да кирем деп ыйлап жатат. Уруксат сурагандар көп. Операциядан кийин деп айткыла. Баарына түшүндүрүлгөн. Жигит дагы бир жолу колун кароосуна чейин шоткалап жатып самындап, бир нече жолу көбүртө жууп, таза чайкап, анан желдеткичке колун тосуп кургатты. Андан кийин акыркы жолу колун спирт менен тегиз жууп, манжаларын чичайта көтөргөн бойдон медсестранын жанына келип токтоду.
Кыз колундагы масканы врачтын бетине байлады, башындагы калпакчасын кийгизди. Операцияга толук даяр врач колун сырайта көтөрүп, бет маңдайындагы бөлмөгө бет алды. Врач операция столуна жаңы жаткырган Сапардын жанына барып токтоду. Кандай Сапар Жусупбекович, жакшысызбы? Көрүп турбайсызбы, жолдош доктор? Жакшы болсом ушинтип жатат белем. Сабыр кылыңыз, бардыгы жайында болот. Бирок операцияны наркозсуз жасайбыз. Көтөрө алар бекенмин. Мурдада бычак жеп калдым. Врачтын сөзү Сапардан өттү. А Сапар болсо мага берериң өмүрбү же өлүмбү дегендей ага алагар көзүн жалжылдатып жалоорый тигилди. Врач оор дем алды. Анан Сапардын мурда кесилген жерине карайга кадала түштү. Эрдин тиштеп, башын тез буруп кетти. Коркпоңуз. Операциянын ийгиликтүү аяктарына ишенип коюңуз. Оозуңа май, айланайын иним, колундан келген жакшылыгыңды аяна көрбө. Бул кызматың үчүн. Ага кирген башкарманын сурмасыз, кичинекей тегерек көзүнүн кычыгына жаш толо түштү. Жакыныңызбы? Белдүү кызматкерим, адамгерчилиги артык, эстүү жигит. Жакшыда жадоо жок дегендей, өз баламдан кем көрбөйм. Анын үстүнө астында ага, артында ини жок. Атасы улуу атам экендик согушта курман болгон. Терең ойго чөмүлүп, башкарманын сөзүн угуп турган врач оор күрсүнүп алды. Андай болбогон күндө да Сапардын өмүрү үчүн күрөшүү биздин милдетибиз. Бардыгы сиз ойлогондой болот, аксакал. Кайненемди узатып коюп, балдарды кийиндирип алып көчөгө чыктым. Энемдин элтеңдеп биздикин көздөй чуркап келатканын көрүп токтой калдым. Айтчы батыраак, эмне ушундук болуп кетти? Сапашты сойгон алып кетишти дегениң кандай? Энем ыйлап жиберди. Каглайын кулунум ай, эртең менен эле үйдөн таптаза аттанбады беле. Жашыңыз кирпигиңиздин учунда илинип эле араң турат. Таладан приступ болуптур, сокуру чеги дейт. Мен барайын десе менен болбой койду. Деги ошондой эле болсун. Баса, артынан башкарма, сельсовет, парторг баштап көп киши кетти. Оорусу катуу окшойт деген сөздү угуп, жаным чыгып кетпедиби? Биз үйгө кирип жайма-жай олтуруп калдык. Конок камын көрүш керек болчу. Бир маалда кошунанын тестери болуп калган уулу кирди. Чоң эне, тигинде көп милиция келди. Сапар абамды аткан кишинин машинага колун байлап салып, түрмөгө алып кеткен жатышат. Силер эмне үчүн барбайсыңар? Энем менен атам ошол жакка кетишти го. Кокуй Гүлкан, кара көзүбүз кашайган го. Бул Жубарымбек эмне деп тамтаңдап жатат? Ой кокуй, ай, ушундай бир шумдуктун бар экенин сездим эле да. Энем галошун кийбей маазычан эшикти көздөй жыгылып туруп чыгып баратты. Элдир-селдир эскирип калган ынтымак жамандыкты сезгендей чаңырып ыйлап жиберди. Агасынын үнүнөн чочулаган Жылдызбек эгин эмшеңдетип эки жагын карайт. Энем экөөбүз жүп жеткенибизде машина жүрүп кетти. Ал жерде турган эл бизди көрүп чайпала түштү. Бардыгынын өңдөрү сус, көздөрү убайымдуу. Сапарга катуу кейип, сана аркап тургандары ар кимисинин жүзүнөн байкалып турган сейт. Бул итти атпай эле кескилеп өлтүрсө сооп болот эле. Айланайындар ай, балам аман бекен. Энем тургандарга жалдырады. Жанагы итти ушул жерден тирүүлөй керип салалы десе, бербей коюшпадыбы? Ансыз деле мүргүп араң турат. Милициялар келгенче эле чөп чапкан балдар көкчелек кылып салышыптыр. Чала болот. Баладан жаралган балага кол салсачы, чучко. Айткылачы эл, ким атыптыр, эмне үчүн? Энемдин көзү кантылап кетти. Аманбек атыптыр. Аманбек? Тузурган айбан, түндө эле биздикинен тамак ичип кетпеди беле? Энем экөөбүз эки баланы алып, түн катып шаарды көздөй бет алдык. Сапарды таппадык. Эчак эле Фрунзеге алып кеткенин угуп, супсунубуз сууп кайра тарттык. Үйгө жакындаганыбызда бизди көргөн кошуна колоң айланабызга толуп кетти. Бири бирди айтса, экинчиси бирди айтат. Ар кимдин оозун тиктеген калыбымда таштай каттым. Жараты оор, мал болор болбосо арсар деген сөздөр башымды тумандатып, көңүлүмдү караңгылаткансып, колу бутум шалдырай баштады. Канча кылса эки баланын атасы. Сулайманга болгон сүйүүм, кусалануум көңүлүмдөн жаңы гана оолактай баштаган кезде мындай окуянын болушу арзанга турган жок. Турмушка жаңы көз ачып келаткан Сапардын күлгүндөй жаш өмүрүнүн мезгилсиз кыйылгандыгын ойлоп,
Анын бардык жакшы сапаттарын, мага кылган мамилелерин чаржайыт эсиме түшүрүп жаттым. Анан аны өлүмгө ыраа көргөнүм жок. Сапар көп адамдын бир адамынан эмес да. Каңырыгым түтөдү. О, Акпейил, жазыгы жок жалгызым. Кайненем эсиме түшкөндө ысык темир жүрөгүмдү каарып алгандай болду. Сапардын күйүтүн кантип көтөрө алар экенсиң байкуш энем? Сенин күйүткө толгон көз жашыңды, көкүрөк дартыңды көрбөсөм экен? Алдымда олтурган Жылдызбек сала-сала болуп агып жаткан көз жашымды бытырайган кичинекей колдору менен чукулап ойноп жатты. Сыз жерге олтурбачы, Гүлкан балам, деген кимдир бирөөнүн сөзүн угуп, ордумдан таштай салмактанып зорго козголдум. Жолго чыгууга анча-мынча даярдык көрүп, бүкүлүү бойдон балдардын жанына кыйшайдым. Уйку менен тамак, күлкү үчөөндө ар жок деген чын окшойт. Санаам сандап, жүрөгүм өрттөнүп жатып, көзүм илинип кетиптир. Телефондун үстөккө босток шаңгыраган үнүнөн чочуп ойгондум. Күн чыгып калыптыр. Фрунзеден экен. Гүлкан, секет кетейин ак жолтоюм, сүйүнчү, сапашым жакшы. Кудагыйга айтып кой, коркпосун, санаасы тынбай жаткандыр байкуштун. Мен дагы көңүлүм тынчып, сапашымды көргөндөн кийин телефон чалдырып жатам. Азырынча бул жакка келебиз деп дүрбөгүлө балам. Күн ысык, балдарың менен куруп каласың. Сапаштын жанында 1-2 күн туруп жолго чыгам. Мен барганча коркпой, үркпөй, балдарыңды ыйлатпай, оокатыңды кылып тур. Ынтымакты энесине бер, деди. Анткени ынтымакты өзүнөн багып алайын деп айтканынан Сапар экөөбүз аны бергибиз келбей, Жылдызбекти ыйгарганбыз. Муну угуп кайненем капа болгон. Баладан баланын кандай айырмасы бар? Каалап алам деп айткан баласын бергиле. Бир үйдө жалгыз олтурганына жаныңар кейбей бенеңердин, деп урушкан. Эми дагы ошол жөнүндө айтып жатат. Кайненем келе турган күнү өзүм барып тосуп алдым. Самолеттон кабак ачык, көңүлү куунак түштү. Сүйүнгөнүнөн сөздүн баш аягын таппай, көңүлдөгү кубанычын чаржайыт сүйлөп жатты. Операцияны ким жасады? Кыргыз дөгдүр, сапашыңдай эле жаш жигит экен. Ыйлайт дедиби, мени киргизбей койду. Ботом, дөгдүрдүн баары эле өзүбүздүн балдар болуп кеткен тура. Кыргыздын өсүп өнгөнү ушулда. Сыймыктанып калдым. Сапашымдын ичиндеги окту камырдан кыл суургандай гана алып салды го, бечара. Адамга жакшылык кылганынан көрөгөр. Адамгерчиликтүү, кичпейил бала экен. Сапар чыкканда машина жиберем, келбей койбо деди го башкарма. Кетеримде атайын үстүнө кирип колунан өп, Сапаш чыкканда чогуу биздикине барып келгин балам, деп жакшы эле жалынып жалбардым. Ай, келбейт го. Иши чачынан көп экен. Эмнеси болсо да өмүрлүү болсун, ак жолтой болду. Мен Сапарга жөнөгөнүмдө өз энем кошо кетти. Күйөөмдүн баягы жылы мен жаткан хирургиялык бөлүмүндө жатканын укканымдан кийин Сулайманды кайра баштан эсиме түшүрө баштадым. Сапар менен Сулайман алмак салмак көз алдыма тартылат. Жолдо катар бирде Сулайманды, бирде Сапарды ойлоп бараттым. Кайдагы бир ой жүрөгүмө кылп дей түштү. А балким Сулайман ушул жерде иштесечи? Өз жериме караганда Фрунзенин абасы мага абдан жагат экен, деген сөзү кулагыма угулду. Жүрөгүм булкуп алды. Өз оюмдан өзүм чочуп, өз пикиримден өзүм чегингендей боло түштүм. Жок дедим, өзүмө өзүм ишенип коюп. Ал бул ооруканада иштебейт. Мургап менен чектеш Кыргызстандын түштүк районунун биринде иштеп жатыптыр деп укпадым беле. Аны мен эми эч качан көрбөйм. Сулайман мени жек көрөт. Ооба, сөзсүз жек көрөт. Өткөндөгү бирге жүргөн бактылуу минуталарым көз алдымдан берметтей тизилип өтүп кетти. Өзүмдү өзүм өлдү деп берген телеграмманы алгандагы Сулаймандын оор абалы, мөндүрдөй төгүлгөн көз жашы, көкүрөк дарты, кийин телефон чалып, менин дайынымды билгенден кийин өңүнүн бирде албырып, бирде кубарып туруп, ал өз эрки менен кеткен жок. Кудай урсун, ишенип койгула мага. Гүлкан мындай ишке эч качан бармак эмес. О, шордуу жаным, ушундай да бактысыз жигит болорсуңбу, деп өкүрүп өксөгөнү. Артынан барам, барбай койбойм. Душмандын колуна мен аны бир түн өтпөйм. Телефондо Гүлкандын өзү менен сүйлөштүк деп ишенип турасыңарбы? Жок, ал Гүлкан эмес. Мен түшүнөм. Деп эшикти көздөй жинди болгон немедей атылганы, аны тууган туушканы, жолдош жоролору кое бербегенин укканымды эстедим.
Менин жердешим Жапаралы менен эчен жолу кезигишип, эчен жолу бирге болгон учурларында бир жолу болсо да Гүлканды көрсөм экен дебегени, эч качан эскерип сүйлөбөгөнү менин кусалуу дилимди артка түрткөндөй болгон. Сапарга кирүүгө уруксат алганы ординатордук кабинетке киргенибизде жаш аял кимдир бирөө менен телефон аркылуу сүйлөшүп жаткан экен. Жусупбеков дейсизби? Тынчсызданбасаңыз да болот. Сулайман Бакирович, жакшы, уктап жаңы гана ойгонду, дешти. Медсестра телефондун трубкасын рычага жайылып мага карады. А мен болсом акыл эсимен ажыраган, тили эч нерсеге келбеген дудук адамдан бетер оозу башым өзүнөн өзү кыбырап, жансыз сөлөкөттөй турдум. Көзүм жашка толуп, төгүлүүгө даяр турганын да билбедим. Кулагым сизде, деди. Менин көрүнүшүмөн тынчсыздана түшкөн кыз. Айтыңызчы, Бакиров ушул жерде иштейби? Ал түштүктө иштечү эмес беле? Сулайман Бакировичтин бул жерге келгени качан? Аны оорукана өзү кийлигишип жатып сурап алышкан. Жакыныңыз болобу? Бирдемге эрдимди кезетиштеп туруп, башымды чайкадым. Муун жүүнүм бошоп, жүрөгүм алып уча баштады. Бир заматтын ортосунда бүткөн боюмду муздак тер басты. Чиркен ай, турмуш деген кандай татал, кандай буйткалуу. Бир кездерде жүрөгүмдү жаралап, бир күн көрбөй калсам, көзүмдөн учкан Сулаймандын атын угуп, арстандан корккондон коёндой боло түшкөнүмдү карачы. Шылтоого шыйкоо табылса, бакыруу ийүүгө даяр элем. Тамагым кысылып, үнүм буулуп турду. Сапардын үстүнө киргенде өпкө-өпкөмө батпай ыйлап жаттым. Байкуш Сапар менин ар менен корго, арман менен муңга, сүйүү менен күйүүгө жык толгон көз жашымды өзүнө алды көрүнөт. Жаздыктан башын көтөрө берип, колумду кыса кармап: "Ыйлабачы гүлүм, жакшы болуп калдым. Врачтарга рахмат, өлүмдөн алып калышты. Мени операция жасаган жигит мыкты хирург экен. Балким ал болбогондо тирүү калышымды Кудай билет эле. Алкыштан башка айтарым жок." Жаштуу көзүм Сапардын чарасы бөксөрүп кыйналган бажыракай сурмалуу көзүнө тигилди. Бир заматта анын көрүнүшү мага ушунчалык аянычтуу болуп кетти. Иши кылып, алтын жаныңдын аман калганына каниет деп ойлоп жаттым. Анан врач жөнүндө жүрөктөн чыккан мээримдүү сөзү бүткөн боюмду чыйрыктырып, калтыратып баратты. Жаныма келген медсестра кароомдан тартты. "Врач келатат. Мүмкүн болсо уруксат этиңиз, убактыңар бүттү." Шашып калдым. Көзүмө Сулайман кирип келаткандай элестеп кетти. Аны менен бет алышууну каалабай турганымды сездим. Сапардын көңүлү чөгөт болбосун дедимби, анын түндө кара уюлган тармал чачын колум менен жумшак сылап чекесинен өптүм. "Биз тышка чыгып туралы, Сапаш." Сапар балдарын эңкейип, улам бирин алмак салмак өбүп да, жыттап да жатты. Ынтымак Сапарды колдон тартты. "Жүйүп папа, кетебиш үйгө." Уулум атасын таштап кеткиси келбей ыйламсырады. Энем менен балдарга кылчакта эшикти көздөй бастым. "Көкө, таекемдердикине барып эс алгыла, эртең келерсиңер", деди Сапар артымдан. Палатадан жаңы гана чыгып, узунунан кеткен кең коридорду ортолоп келгенимде, оң тарабымдагы эшик шарт ачылды. Кимдир бирөөнүн тааныш көзү көзүмө чоктой кадалды. Бири-бирин арбашып жаткан макулуктан бетер турган ордубузда каттык. Жүрөгүм көөдөнүмдү жарып чыгуучудай дик урду. "Гүлкан", деди ал мени көздөй жөткүнүп. "Сенсиңби?" "Сулайман, кечир мени." Биринчи эле ушул сөз оозума кириптир. Бет ылдый мөлтүлдөп агып жаткан көз жашымдын кычкылдаамы оозума кирип жатты. Үйдүн дубалдары бир жагына кыйшайып бараткансыды. Өмүрүмдө мындай оорунун экинчи кайталанышы эле. Анан ал мени жерден таптак көтөрүп, бооруна баскан бойдон кандайдыр сендиректей басып кетип бараткансыды. Энем менен балдарым мени издеп жүрүшүптүр. Аларды баштап бир сестра үстүмө алып кирди. "Капырай балам, таптаза туруп эмне болуп кетти я?" Энемди көргөндө Сулайман ордунан ыргып турду. "Гүке, бул киши сенин апаңбы?" Ал утурлай басты. "Саламатсыз папаке, чочубаңыз. Жүрөгү бир аз начар экен, кичине приступ болуп өттү." Апам менен кол алышты.
Андан соң ынтымак менен Жылдызбекке далбастап кучак чайды. Ылаачындан корккон жүжүдөн бетер экөө бирдей мага кыталышты. Окшошкон макулур, эмнеге качасыңар? Кана өптүрүп койгула. Бул аба. Балдарымды эркелетип маңдайынан жыттадым. Энем алдан эмеден шек алгандай мостое түштү. Сулаймандын жаш жалган көзүнө аянычтуу тигилип турганын байкадым. Балдарың барбы, балам? Жок апаке, балалуу боло элекмин. Энем жертиктеди. Сулаймандын бул жообу жүрөгүмдү сайып алды. Сулайман Жылдызбекти экинчи ирет бооруна кысып, кайта жаагынан сүйө мага берип ордунан турду. Оорулууларга барышым керек, көкө. Капа болбосоңор бир аз күтүүгө туура келет. Анан өзүм узатып коем. Балдарыңдын курсагы ачты го, Гүлкан. Энем кетсектегендей кылды. Азыр апаке, тез эле келем. Сапаштын дөгүдүрү сенсиңби, балам? Ооба, менмин. Сулайман токтой калды. Умтураган сүйт эле, умтураган сүйт, түбөлүгү түзбү кагылайын. Сизге эркелеп жатса керек, апа. Болбосо көңүл ачык, ден соолугу жакшы. Аз күндө жаныңызда болот. Сулайман чыгып кеткенден кийин энем дароо өзгөрүлө түштү. Мага ыраазы болбогондой карады. Мунуң баягы өлүп тирилип сүйүп күйүп жүргөн жигитиң го? Анчалык азабын тартып куурагандай Сапардан деле артыкчылыгы көрүнбөйт го. Тобо, бир заматта кайдан табышып калдыңар? Чолпондой болгон күйөөң тигинтип орто жолдо жатса, оюңда эчтеке жок, кыналышып жанында отурасың. Сени жыгылып калды дегенди угуп, курган балам керебеттен учуп кете жаздады. Бизди таштап кандай чыгып кеткениңди да байкабай калыптырмын. Ай балам, ай балам, эр болсо сапарчалык эле болор. Көлдүгүнөн, көтөрүмдүүлүгүнөн көгөрүп жүрүп эле бөлө кылды го сени. Тилимди алсаң, тигиниңди кошаматтатпай эле өзүбүз кетели. Сапар угуп калса, эмне бетибиз кылат? Карыганда калжаңдап, кызына жеңи болуп жүрүптүр деп көңүлүнө кетип жүрбөсүн. Мурда эле ата энеден үшүккө чалдыккан жүрөгүм эми биротоло муздак сууга жулуп ыргыткандай көңүлүм иренжи түштү. Катуу айтып жибере жазданып барып, өзүмдү өзүм араң токтоттум. Энемди тилмиретиктедим. Ушунчалык ташбоор болбосоңуз кантет, эне? Эркимдин боштугунан, ата энелик баргыңарды сыйлап, жалгыздыгыңарды кыйбай айтканыңарды аткардым. Мөөрөй силердики болбодубу? Эми мага энелик мээримиңизди бир жолу төгүп койсоңуз эмне болот? Сулайман менен мындан чыккандан кийин аз убакыт бирге болууга айкөлдүк кылыңыз. Энем жумшара түштү. Мага сыр алдырбаганы менен анын оюнда Сулайманды жактырып турганын билип турдум. Мына Сулайман да келип калды. Кана, кеттикпи? Деди халатын чечип алып. Силерди көпкө күттүрүп койгон жокмунбу? Энемдин астында уктап жаткан Жылдызбекке умтулду. Кеч кирип калыптыр. Сулайман бизди жеткирүү үчүн атайын чакыртканбы, айтор оорукананын алдында машина күтүп туруптур. Сулайман экөөбүз Жылдызбекти алып машинанын артына отурдук. Энем болсо баласы менен алдынан орун алды. Сулаймандын оюна алдан эме келе түшкөндөй ысыктан албырып, чачынын арасы чыбырчыктап, терден чыпташып турган Жылдызбектин жумшак көкүлүн үйлөп желдетти да, анан артын көздөй салып, кашкалуу жазы маңдайынан жыттап койду. Анын мага кадала түшкөн көз карашынын тереңинен: ушундай дүйнөдө жок бактыны мага бербей, кантип башкага бердиң? Карачы көкө. Билбеген бирөө көрсө, ушул жигиттин балдары, ушул жигиттин үй бүлөсү экен деп ойлошор эле бизди. Мен көксөгөн, мен жетпеген, мен сагынган картина деген жазууну окудум. Дагы эле көзүмдөн көзүн албай тиктеп туруп, мостойун колу тунду. Курсагыңар ачкандыр, тамактаналы. Башымды ийкедим. Иши кылып Сулайман менен көбүрөөк бирге болууну каалап турдум. Тамактанып чыккандан кийин энем менен балдарды Таекемдикине түшүрүп коюп, Сулайман экөөбүз кайра тарттык. 22 партсиез көчөсүнө келгенде борбордук поштодон имерилип, Держинский бульвары менен вокзал тарапты көздөй бет алдык. Сулайман эки колун артына алган калыбында үнсүз, анда-санда гана башын өйдө көтөрүп, бийик үйлөрдүн үстү жагына жылдыздуу ачык асманга көз чаптырып,
Эртеңги күндүн аба ырайына байкоо жүргүзүп жаткан метеорологдон бетер айланага сууз телмирет. Унчугушпай жүрүп олтуруп 3-чү көчөнү ортолоп калганыбызда күйөөң түзүк жигит көрүнөт, элге алымдуу экен. Аны мен кайдан көрдүм десем, сүрөтү менен Айыл чарба журналынан окуган экенмин. Сенин жолдошуң экенин ооруканага келгенде оорунун тарыхын окуп, ошол экен деп билдим. Фамилиясын Жапаралы айткан эле. Ал дагы бирдемге унчукпай калды. Сапар сени катуу сүйсө керек. Же жалган айтамбы? Башымды ийкедим. Эмнеси болсо да сүйгөнүнө баш кошкон бактылуу жигит экен. Жок Сукен, ал бактысыз. Эмне үчүн? Ал мага жай карады. Алган жары ардактап сүйбөгөндөн кийин жалгыз бир кишинин сүйгөнү жел учурган камгактай деп ойлойм. Болбосо Сапар дегендей эле артык жигит. Көрдүң го өзүң. Бирок эмне үчүндүр сенчилик көрбөйм, Сулайман. Сулайман артына алган колун түшүрүп, колтугумдан бошалды. Адам келечекте эмне болорун билбей тура. Кээде турмуш адамды селге кеткен чамындыдай белгисиз тарапка ылактырып салуучу күчтүү нерсе экен го. Дагы алдыда бизди эмнелер күтүп турганын ким билсин? Билесиңби, иш боюнча өз ордумду тапканым менен керт башыма келгенде мен да сенин түгөйүңмүн. Салиманды мага эч ким таңуулабаганы менен мен аны сүйүп үйлөнгөнүм жок. Сенден алган сокку ойдо жок жерден ушуга алып келди. Анын жүрөгүн сен үчүн эмгиче оорутам. Гүлканым болгондо сени карап өтмөк эмесмин дейм. Салиман деп чакырыштын ордуна Гүлкан, Гүлүм, Күкөн деп буташтырган убагым аз дейсиңби? Калп болсо да анын көңүлүн көтөрүп коюучу учурлары туура келип калганда сени эстеп туруп кучактап, маңдайынан сүйүп койгонум ал үчүн бакыт экенин билип турам. Биринчи күнү ага кандай салкын мамиле кылган болсом, азыркыга чейин ошол мүнөзүмдүн катуулугун жумшарта албадым. Сулайман ушул жерге келгенде душманымдан аз болсо да өз өчүмдү алгансып, күнүлүү жүрөгүм бир аз бөксүргөндөй боло түштү. О, жараткан, дедим ичимден. Бул да мен окшогон армандуу байкуш беле. Эмне үчүн тагдыр бизди Күкүк менен Зейнептей арабызды алыс бөлүп таштады? Терең ойго батып, тунжурай түшкөнүмө Сулайман тынчсызданды. Чарчадыңбы? Бир аз олтуруп эс алалычы? Көп бастык окшойт. Чарчаганым деле жок. Түз жолдон бурулуп, скамейкалардын бирин көздөй бет алдык. Эмне үчүн сүйлөбөйсүң? Көзүбүз көзүбүзгө кадалды. Көп өзгөрүп кетиптирсиң, Сулайман. Ал мага мурдагыдан келбеттүү да, сүрдүү да, сулуу да болуп көрүндү. Сырт кебетем өзгөргөнү менен жүрөгүм дагы эле сен деп согот. Сен мага таарындыңбы? Дедим мен. Телеграмманы алып, чын эле өлгөн экен дебедимби, жаным? Ысык көлгө кеткениңди эртеси швейцар аялдан укканмын. Ал атасы катуу оору экен деген. Жолдо баратып аварияга учураган экен деп өбөктөй түшпөдүмбү? Эмне үчүн ушундай суук телеграмманы жиберттиң? Же мени биротоло күйүткө күйүп өлсүн дедиңби? Өлгөнүм жалганбы? Тирүү болсом сени менен бирге болбойт белем. Сапарга кандай кеткениңди кийин толук уктум. Ашык күнөөлөй албайм сени. Бирок бир арманым элдин сөзүн укпай, артыңдан барганымда балким кайра алып келет белем. Же айыл үстүлүк кылып кетишет беле, ким билсин. Айтор, ошол кезде аз эле жерден жиндүү болбой калдым. Адамдын турмушунда эки залкар кубаныч болот дейт. Бирок ал экөөнүн тең бактысызмын. А сен болсоң, бул экөөнүн бирине жетпегениң менен экинчисине жеттиң. Кантип? Билбейсиң бошону. Туңгуш сүйгөн жарга баш кошуу, бул бирде. Анан ал жарыңдан биринчи балалуу болуу, бул экиде. Же калп айтып жатамбы? Сүйгөнүнө баш кошкон ушундай бактылуу үй бүлөнү көргөнүмдө кандай суктанаарымды өзүм гана билем. Сулаймандын үнү киргилденип чыкты. Түшүнөм. Эгер сени менен баш кошуп, анан биз балалуу болсок, ушинтип муңканат белем, Суке. Ынтымакты төрөгөндө жерип да жүрдүм. Канткен менен бала энеге кымбат тура.
Бара байкушумду жакшы көрүп кеттим. Адегенде алдырып салайын деп доктурга барсам болбой коюшту. Кеч кайрылыптырмын. Анын акылсыздык болмок. Биринчи баланы аборт кылууга болбойт алтыным. Балким оорукчал же такыр төрөбөс болуп калат элең. Төрөп алганың жакшы болуптур. Жылдыздуу балдарың бар экен. Аман болсун. Мен кубанбасам да, сен кубанып жүрчү жаным. Менин саатым алдыда окшойт. Убактың канча болду, Суке? Охо, 2 болуптур. Анда туура экен. Бат эле ушунча убакыт өтүп кеттиби? Айланага биринчи жолу көз чаптырдым. Дымыр эткен жан жок. Бет маңдайыбызда күйүп турган лампочкалар сүттөй жарык нурун жалгыз биз үчүн төккөнсүп жымыңдашат. Жогору тараптан соккон салкын абанын толкуну жалбырактарды акырын сеңселтип, анын жагымдуу жытын бизге желпип жаткансыйт. Сулайман көөдөнүн кере рахаттана дем алат. Сүйүү да ушул таза аба сыяктуу адамдын жашоосуна зарыл керектүү каражатпы дейм. Сүйгөнүнө баш кошкон адам көпкө чейин картайбаса керек. Аша чаап жатпасам, мени бир топ ментимент тайытып кеттиң. Кантейин? Эрдимди кесетиштедим. Сулайман сөзүн кайта улантты. Балдарыңды алып апам менен биздикине барып кет. Салиман сени жакшы күтөрүнө ишенем. Башымды чайкадым. Эңилип колумдагы саатка кайра өңүлдүм. Кетели деп турасыңбы, жаным? Сулаймандын эрди дирттей түштү. Бир түнкү уйку эмес, сен үчүн канча түндү кирпик көзүн какпай узатканымды билбейсиңби? Көзүм бет маңдайыбызда жылдыз чакылып айдалган тааныш гүлгө урунду. Балким Астра гүлү болуп жүрбөсүн. Ордумдан жеңил козголдум. Сулайман колумдан алды. Кайда барасың? Эч жакка барбайм. Тетигил, кайсыл гүл? Астра эмеспи? Сулайман колумду кармаган бойдон кошо басты. Туура тааптырсың, Астра. Бирди үзүп алайынбы? Өзүң бил. Бир кезде Астра жакшы көргөн гүлдөрүмдүн бири эле. Мен азыр аны жаман көрөм. Мен аны сүйөм. Аны мен сени кандай көрсөм, ошондой көрөм. Биздин үйдө Астра гүлүнүн дестеси дайыма болуп турат. Кара жолтой дебейсиңби? Гүлдө эмне күнөө? Бирди үзүп алайынбы? Мен үзүп берейин. Сулайман 5 тал гүлдү үзүп берди. Эмне үчүн 5ти үздүң? Мага бирөө эле керек болчу. Сен жалгыз эмессиң да, жаным. Бул экөө уулдарың, 3-чүсү Сапар, 4-чүсү өзүң. А бул ашып калган түгөйү жок, 5-чүсү мен. Жүрөгүм сыздап кетти. Оозума сөз кирбей калды. Көздөрүм ысык жашка толуп, кирпигимдин ирмеми менен кошо төгүлчүдөй мөлмөлдөп бараң турду. Баса, Гүке, Сапар мени конокко чакырды. Сапаштын энеси айткан, кайненем да ченде жок эстүү киши. Сени жактырып барды. Менин энемден да жакшыбы? Байкуш апакем, сени алиге чейин унутпайт. Унутпайт дечи. Ал кишини мен да унуткан жокмун. Энелерде эмне айып? Көзүмдүн жашы булактап кетти. Сулайман бетиме такады. Ыйлап жатасыңбы? Жок. Сага капа болууга жарабайт. Мынте берсең ден соолугуңду талкалап аласың. Анда эмне болот? Айтчы, Суке, биздикине барасыңбы? Сен билчи, барайынбы? Кийин Сапар көңүлүң албайбы? Ал андай жеңил желпи, ичи тар, эси жок жигиттерден эмес. Чын пейили менен кадыр салып чакырса, сөзсүз баргын. Барбай койбо. Мен сени күтөм. Сен эмне үчүн мен чакырсам барбайсың? Жалгыз баргың келбесе, Сапар чыкканда экөөңдү чакырсам барасыңбы? Жок дегенде жакшы жолдош катарында келишип кетишип жүрөлү. Минтүүгө эмне үчүн болбосун? Ойлонуп көрчү. Анда мен сени күндө болбосо да анда-санда көрүп турар элем. Туурабы? Байкап көрөйүн. Эгер Сапар каршы чыкпаса. Саат 3 болуптур. Кетелиби, Суке?
Болуптур сүйгөнүм. Кетели десең кетебиз да. Жок дегенде көңүлүмдү көтөрүп, бир өптүрүп койбос белең. Бир тууган болуп жүрөлүчү, Суке. Сулайман ойлоно түштү. Жүйөлүү сөз. Кол үзүшпөйбүз, Эч качан. Келе колуңду. Колубузду кармашып, бир демге токтой калдык. Суке, сапашымды жакшы кара, жарайбы? Сөзсүз, жаным. Шаар караңгылыктын кучагынан suurула баштады. Айлана жанданып бараткансыды. Мен үйгө келгенде энем көчөгө чыгып, менин жолумду тосуп жүрүптүр. Сапар медсестра аркылуу 2-3 жолу звонить эттирип, менин ден соолугума тынчсызданганын айтты. Энем ыйламсырады. Түндөдөн бери Сапар экөөңөрдүн турмушуңарды ойлоно берип, кирпик көзүм какпай таңдатырдым. Сага да, Сапашка да, анан жанагы дөгдүр балага да бактысыздыкты алып келген менминби чын эле? Олду айланайын кулундарым-ай, эмне үчүн жүрөгүңөрдү оорутуп, сөөгүңөрдү сыздаттым экен? Жерге кирейинчи, убалыңар. Кеч ойлонуп калдыңыз, энеке. Энем шолокто ыйлады. Астра гүлү колумда титиреп турду. Гүлкандын аңгемесин ушунчалык кунт коюп уккандыктанбы, биз олтурган машина автовокзалга бурула берип токтогондо гана эки жагыма элеңдеп карап, сапарыбыздын аяктаганын билдим. Келиндин жүрөгүн чексиз жаралган махабаттын жалбырттаган өжөр учкуну менин тынч көңүлүмдү бир эсе толкутуп, бир эсе жөгөрүп кеткендей болду. Мүмкүн булар бирөөлөргө сабак болор деп ойлоймун. Эмесе Гүлкан, кош бол.